Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Азыркы учурда ар бирибиздин ичибизге кан ый толуп жаткан кез. Кудай деген кургалбайт. Кудай буйрса бизде баары жакшы болот. Кыргызстандыктар ушу кайрылымды мен мигранттарга кайрылып кетет элем. Айрыкча ушул Америка, Европада жүргөн, Кытайда жүргөн, өнүккөн мамлекеттерде жүргөн мигранттарга. Баарыбыз тытынып иштесек, жакшы эле акча таап коебуз. Келгиле ушул маалда, ушул заматта күнү түнү уктабай таксиде болобузбу, грузчик болобузбу, элибиз үчүн иштеп тапкан акчабызды ошо Баткен облусуна, кыргыз элине жөнөтөбүз. Ар бирибиз группаларды байкасам, кээ бир группаларды $15-20, $50 чогултуп атат. Бул мен үчүн уят нерсе. Патриоттук сезимди ойготуп, патриот катары акча чогултуп жөнөтөлү. Жок дегенде $500 өйдө жөнөтөлү мекендештер. Азыр акча аябай керек болуп атат. Азыр акча дагы көп ролду ойноп атат, достор. Тамак аш, ошол эле биздин курал жарактар керек, биздин армиябызга. Ошо сиздерге чоң таазим. Сиздерди аябай сыйлайбыз, сыймыктанабыз. Ошол жерде күнү түнү жаныңарды аябай азыр мекенди коргоп жатасыздар. Биз да мигранттар келгиле күнү түнү иштеп коелу. Акча чогултуп, ар бирөөбүз салымыбызды кошолу. Кимдин колунан кандай эмне келсе. Айрыкча Американы ала турган болсок, күнү түнү иштесек бул жерде, Уберде болобу, таксиде болобу, күнүнө бир $200-300 тапсак, ошо тапкан акчабызды кыргыз элибизге жөнөтүп туралы. Ар бирибиз пиар кылбай эле, аны көрсөтүп, баягы группаларда чогултуп, список кылбай эле, ар бирөөбүз патриоттук сезим менен жөнөтөлү мекендештер. Бул баарыбыздын жерибиз, Кыргызстаныбыз. Каныбыз бир. Бизге кыргыздыга бөлөк эч ким күйбөйт, эч ким жардам бербейт. Анткени бөлөк улуттарда кыргыздын каны жок. Ошон үчүн биригели туугандар. Президентти жамандабай, президенттин жанына чогулуп жардам берели. Азыр убакыт эмес. Кара пиар, жакшы пиар кылып өзүн көрсөткөндөрдү көрүп атабыз. Азыр андай кылганга убакыт эмес. Азыр биригип, ынтымагыбызды көрсөтүп, бири-бирибизге жардам бере турган кез. Кыргызстандын келечеги Баткенден башталат.